Пахриддинов 10 номер менен Давронбек Маматкасымов 13-чү жана дал ушул мезгилде эсеп саны ачылды. Жашму учурда мындай көрүнүш орун алды. Мына карасаңыздар сол канаттан кирип барды дагы ушул жерде алыскы бурчка берген болчу. Эми бул голду пас калтырды, ошол замасы орун алган эмес. Ишендүү баратат, сокку алыскы бурчка гол. Көрөрмандар жакшы тааныйт. Бачен Суперлигада мына бир нече жыл ойноп жүргөн, азыркы учурда жаш муунда машыктыруучу. Азыр 3-чү гол. 3-чү голду жаратып кетти жаш муун командасы. Бул рет Айтал дубль жасады. Кандай сонун пас, чындыгында дээрлик мына коргоочулар ушундай 9 упай чогулткан жалгыз талас командасы. Азыр болсо Караколдо мүмкүнчүлүк болду эле. Октябрь эртең экен. Эртең кант менен топтогулук ойнойт. Дагы бир гол бул жакта. Дарбазачын буттар менен Кубатбек Арапов. Кубатбек Арапов көрдүңүздөрбү? Дарбазачынын буттарынан топту өткөрүп кетүү мүмкүн. Жана дал ошол тарапты көздөй сокку гол. Каракол эсеп санын кыскартты. Жана мына ошол рикошет орун алган экен, тизесине тийип туруп Эрлан Усупов. Гол ал учурда. Эсеп 2-4 айланды. Каракол оюнчу мына сол канаттан кирип бара жатып пас берчүдөй болуп эле, бирок акырын жер аркылуу катылган болсо бул жерден кайрадан Каракол кандай каршы чабуул 3-ө келди. Бирок голга коргоочу топту буту менен кайтарып койгон. Топту жоготуп алды жана дагы бир тирөч. Марден Жолдубаев сонун комбинациялык жүрүштөрдү даярдап бергендей. Азыр болсо сейф. Ошондуктан азыр бул жерде 10 метрлик айыптоонун кирбей калганы таң калыштуу көрүнүш эмес. Дарбаза аралыкты кыскартып чыкса болот. Азыр кантип эреже бузуу болбой калды. Ошол замат каршы чабуул, дагы бир гол. Айланды, мына карасаңыздар. Буттарын жапканга жетишпей калган. Дарбаза чал. Мына экинчи тайм башталды, урматтуу көрөрмандар. Каракол жана жаш учурда дегенче азыр жекеме-жеке жана сейф жаратты эле. Дагы бир сокку гол. Бул жаш муун командасы Кубатбек Арапов. Ол мынакей соккуну узатты. Кубатбек Арапов покер жасады. Ал жерде ким бар эле? Кантемир Өктөнбаев бар болчу. Кантемир Өктөнбаев азыр бош дарбазага тепти жана гол. Мына ушундай аянтта гол жаратып кетет Кубатбек Арапбаев. Анын Кубатбек Арапов ошентип аткарылышында болду. Азыр дагы бир гол. Аланып кетишүүдө. Мынакей. Эсеп 2-8-ге ошентип карап жаткан болчу жана ошондой эле анын жанында Билал Жантөреев жүргөн. Дарбазачын көрдүңүздөрбү? Кандай аракет кылууда жана гол. Улукбек Орозбек аракетин көрдү. Мына карасаңыздар, бул жерден топту кайтарып кетти. Бул жерден топту кайтарды. Пас берген экен. Мына ушул жерден кайтарган болчу. Гол бизде жок. Негизи эле мындан кийинки ушул мисалы үчүн жаңы жылга чейинки азыр гол. Каракол гол жаратып кетти. Карабаев өзүнүн негизги жумушун аткарды. Аткарып ал мына көрдүңүздөрбү? Анда демек Кантемир Өктөнбаев дарбазада болот. Эми башка учурда ушул Муслимбек Карабаев дегенче алдыңдуу үчүн аракет кылып көрүштү. Аянттагы оюнчуну чыгарды, бирок